бардык гана жагдайлар боюнча тиги өтүнүчтөрдү талкуулады жатабыз. Aslında Katır Finansbek Teknobayev'in ağa olgun mamilesi bu insanın 2013 yılında 16 mayına çeyinki andan keyinki mamilleri alar niye okuyasına tüzden üsteşesi var ekendiği antalak bıraktı. Mende misal için 7 normativni dokument var da. Rayonduk менен ушу жогорку соттун чечимдери бар. Жогорку кеңештин бул иш каралууга жатпайт деген. Бирок ошого карабастан сиз карап атасыз да. Кайсаны карама-каршы келип, ошондой эле статусу депутатов бүт бар. Мен ушуну түшүнбөй турам да, ошону бир түшүндүрүп койсоңуз. Массалык маалымат каражаттары бүт бар экен. Каяктан эмне тапсак, ошонун бар экен. Мына ушул комиссиянын отчетторуна тиркелген. Закон о статусе депутатов Жогорку Кеңеш, закона о регламенте Жогорку Кеңеш, статьи 221, пункта 9. Прошу данное производство дела прекратить. Бизде оригинал документтердин болушунча бизде бар, биз сотко көрсөтө алабыз. Эми ким эмне деп сүйлөдү? Ким эмне деди? Мына ошол күбөлөр бүт бар экен, мына ошондо ачык айкын көрсөтүлүп турат. Когалаңда бир эле жерде Жылдыз Жолдошов сүйлөп атат, кайталап коеюн. Каримовдун болгон мамилесинде ошо окуясына болгон ошонун комментарий берип атасыз. Ошон үчүн мен эмнени Текебаевдин алдында доказать этишим керек, түшүнбөй турам да. Ошо окуясы болгону рас. Миңдеген кишилер жапа чеккени да рас. Мыкаачылык менен өлтүрүлгөнү да рас. Аны эл тастыктап керек болсо. Бул анда сайттарга чыккан, YouTube'да турган, бардык жерде илинген, массалык маалымат каражаттарына чыккан материалдарды эле жөнүнө мончоктоштур. Бул маселе өтө оор маселе. Ош окуясы менен апрель окуясын эгерде кайрадан карап чыгам десеңер, пожалуйста, карай бергиле. Бирок бул абдан оор маселе экенин билип койсоңуздар. Ош Жалалабад окуясы боюнча мына Текебаев 3 жылдан бери менен соттошуп келатат да. Ал эмне деп сотко берген? Ал Атамекен партиясына Өмүрбек Текебаевдин, Асылбек Текебаевдин тиги мындай айтканда намысына доо келтирдиңер. Ош окуясын иликтөө боюнча Жогорку Кеңештин комиссиясы деп. Мен таң калып атам да. Миңдеген адамдар жарадар болду. Миңдеген адамдар каза тапты. Бүгүнкү күнгө дери балдарын таба албай жүргөн жөнөкөй карапайым эл. Мына азыркы күнгө дери энелердин көзүнөн жаш эмес кан агып отурат. Алардын ошол адамдык намысы, же болбосо жөнөкөй эле жарандык кайгысы, мындай айтканда ошондой оор жоготуулар Текебаевдин кичинекей бир намысынан ылдый турабы? Мен ушуну түшүнбөй атам да. Ош окуясы болду, Жалалабад окуясы болду. Бул абдан бир аянычтуу, каргашалуу, мындай айтканда эми абдан бир жаман окуя болду да. Мына ушуну эмнеге кайрып эле чукуй берет? Эмнеге кайрып эле ушул темага кайрыла берет Текебаев? Мен эч бир түшүнбөй койдум да. Ошончо элдин кайгысынан ушул Текебаевдин кичинекей бир амбициясы жогору туруш керек экен. Каяка сотко берсин? Эмне кылсын? Эч качан Жылдыз Жолдошова Текебаевдин алдынан кечирим сурабайт. Же болбосо ошончо каза тапкан балдардын ата-энеси келип анын алдынан кечирим сураш керекпи? Мындай бир нерсенин да чеги болот. Мен айта алган чындык Ош окуясы боюнча, апрель окуясы боюнча. Мен ойлойм ошончо каза болгон балдардын арбагы ыраазы болуп Кудай бизди колдосун. Чындык дайыма айтылыш керек. Чындык эмне үчүн айтылыш керек? Экинчи ошол окуя же болбосо ошол нерсе кайталанбасын деп. Ошон үчүн мен чындыкты айта алдым. Мага канчалык оор болбосун. Азыр мына Ош Жалалабад окуясы боюнча мен жалгыз калдым. Мына ушул Текебаевдарга окшогондор менен соттошуп. Бирок мен ага да өкүнбөйм. Себеби мен ойлойм, эл экинчи ушундай окуялар болууга эч качан жол бербейт деп. Себеби көрдүңөр, жөнөкөй карапайым элдин балдары мына ушул жабыр тартып калды да.